Бал жыйноонун учуру. Алексей Балюк Борбор калаадан бал челектери менен Теңир Тоо тарапка көчүп келди. Абасы таза, аарылардын бал жыйноосу үчүн жагымдуу өрөөн. Ары багып, бал топтоо менен 8 жылдан бери алектенип жаткан каарманыбыз жылда 3-4 тонна бал жыйнайт. Бирок бул жылы өлчөм аз болчудай. Ну вот наши пчелки, сейчас мы откроем, покажем, как они у нас тут развиваются, живут. Это вот молодая семейка. Мына биздин аарылар, булар абдан жоош. Даже детки у нас могут. Ал тургай балдарыбыз деле аралашып кармай беришет. С пчелками они уже знают как. Вот это уже как бы здесь. Мына бул жаш үй бүлө, жетиле элек. Буларда жамааттык аң сезим бар, жамааттык милдеттери бар. Өтө кызык. Кыймылдарын карап отуруп эле акылыбыз жетпей кетет. Человека, у них коллективный разум. Сложностей много, большие очень затраты, потом сложности. Бул жолку бал чогултуу абдан татаал болууда. Табият, аба ырайы өткөн жылдардагыдай эмес. Чыгымыбыз чоң болуп кеткен учурлар бар. Жергиликтүүлөрдүн да мамилеси бизге жакшы болбойт. Талааларга кээде кийирсе, кээде уруксаат бербей жатышат. Бул жылы бал аз жыйналуучудай. Башка жактардагы кесиптештер да айтып жатышат. Биз азыр экинчи жолкусун чогултушубуз керек эле, биз биринчисин баштай элекпиз. Түшүнбөй жатабыз. Өткөн жылы 2-3 тонна чогултуп азыраак деп бааладык эле. Бул жылы 1 тонна жыйнасам кандай деп болжоп турам. 100 челегим бар. Мыкты түшүм алуу үчүн талааларды ууландырып жатышат. Бул аарылар үчүн өлүм. Сейрек кездешүүчү өсүмдүктөр өспөй калды. Мени абдан тынчсыздандырат. Бал челекчилердин жашоосу абдан кызыктуу. Балдары кичинекейинен тарта аарылардын арасында чоңоет. 10 жаштагы Лера үйдүн улуусу катары бул таттуу азыкты жыйноо түйшүгүнө эрте аралашкан. Атасынын жардамчысы. Биз бир көргөндө анча түшүнө бербеген бал челектин ичиндеги жашоого кичинекей жардамчы кыз кызыгуу менен күнүгө байкоо салат. Например, есть матка, она мед не собирает, но она командует. Арылардын жашоосу абдан кызыктуу. Алар тартиптүү, эмгекчил, акылдуу болушат. Эгерде ширени, нектарды жакшы чогултуп келишкенде, бири-бирине жар салып билдиришет. Андай учурда көңүлдөрү куунак болуп бийлеп жиберишет. Есть же у них, личинка. Их надо снимать, чтобы они не разводились, чтобы их много не было, чтобы они мед не съедали. Bunu olsa kantip biz bilemiz. Bağlap kelgen. Geçinde ele karayız. Hazır bolsa, geçek ap kelimmen turat da bu yerde. Men artqa kılam. Balans bolot. Balans болгондо все. Анан кийин болсо плюска көтөрүлөт. Допустим, geçinde olsa арын баары колгондон кийин плюс болот. Анан кийин болсо биз жылдырабыз. Допустим, бүгүн 3 килограмм алып келди да. Ошондо баланс болуп калганда анда 3 килограмм
5 килограмм алып келди деп ошону эсептеп. Айбек Мелисбеков ары багуу менен 16 жашынан тарта электенет. 15 жылдык иш тажрыйбасында бул багыттын күнгөй тескейин жакшы эле билип калды. 170 бал челеги бар. Арылардын Карпатка деп аталган украиналык түрүн көбөйтүп жатат. Biz мындай примитивдүү эски методдор менен кылабыз, там лепешка кылып, бал берип, буларга эми эптеп баягы болсо бизди үйрөтүп кеткенде жасайбыз, аракет кылабыз, бирок болсо ал дагы жетишсиз эже. Биздин ушу буюрса мамлекет эми өнүксө дейм да, чет мамлекеттерде мына Канада, Австрия бар, бизде болсо азыр Сербия, Германияда болсо белковый голодание, белковый подкормка эже. Аларда болсо магазиндерде белковый подкормка сатышат, монда пакеттерде арзан. Ошолор ары үчүн алар бизге келбейт. Биздин вообще биздин бизнесмендер же мында хотя бы мындай бир мындай индустрия кылса ошо алып келиш үчүнчү бизге дагы болсо мындай жакшы шарттарды кылып беришсе бизди алып келе албайбыз. Эмне үчүн энде Көпчүлүк бал челекчилердин балды арбын жыйнап сыртка сатуу кыялдары бар. Бирок көлөмдү камсыздоо оңой эмес. Ал бир гана балчылардын колунан келбейт. Мамлекет тараптан реалдуу колдоолор зарыл деген каарманыбыз дүйнөдөгү бал өндүрүүнүн жүрүшүнө көз салып кабардар болуп турат. Ушунча ары разгон кылышат аларчы. Бир эле күндө ары учуп чыгып келгенде кечинде бир фляг алып келип коет. Эмне үчүн энди аларда порода жакшы. Бизге болсо жакшы порода келбейт эжеке. Чын айтып коеюн. Мына эме немецкий болсо немкалар келет, немецкий маткалар. Алар болсо 30 евродан болсо тиякта реалдуу стоимости 30 евро болсо, перекупщиктер болсо келип туруп, азыр болсо быйылкы жылда, буюрса 21-жылда 130 евродан бизге сатып атышат. Айтымында өлкөдө балды мол жыйноого кедергисин тийгизген бир топ жетишпестиктер бар. Баштаганда эле окуу жайларда бул багытта атайын жакшы билим берген адистиктердин жоктугу. Арыларга колдонулуучу таза дарылар, азыгы үчүн атайын адистер жасаган сироптор жок. Могу жерге эчтеке себилбейт, бул ада эчтеке мына поле могу жерде, мына кожоюну бул жерде, бияка себет, бияка. Ушу жерге эми жайыт комитети келип, бир 505-чи берене деп туруп, бизди болсо келип туруп 1000 сомдон деп атат да. Челектерди ачып, уяларды тазалоо иши 10 күндө бир болуп турат. Өткөн жылдардын ушул мезгилине салыштырмалуу бал жыйноо кеч жана көлөмү аз экенин бул бал челекчи дагы белгиледи. Бир жолу эмес, бир нече жолу Кыргызстандан чыккан бал мыкты деп бааланган. Улуттук статистика комитети белгилегендей, Кыргызстан өткөн жылы 490,6 тонна табигый бал саткан. Бал жалпы жонунан 1,740,000 долларга, башкача айтканда 136 миллион сомго сатылган. Бая совет учурунда болсо иштеп келаткан эски дарылар менен иштейбиз да. Бизде болсо мындай реальный поддержка жок да бизгечи. Биздин болсо мына Некрасова, Льва Толстогода магазин бар, ошо Назира эжекебизге чоң рахмат, чын айтып кетейин. Ошо эжекебиз болсо мындай кичине мындай жаңы ушул мезгилдин шарттарына мындай жакшы бир буюмдарды алып келип атат, бирок алар деле жетишсиз. Азыр балдын убактысы. Кээ бир кардарлар кышы жайы менен бал дайыма тунук жана кыпкызыл болуп турушу керек деп ойлошот. Бул катачылык. Кышында табигый балдар тоңуп калат. Жаңы бал челектен алып чыккан суюк болуп турат да, өз калыбына келгенден кийин тоңот. Бул анын чыныгы бал экенинин белгиси болот. Канчалык бал аппапакай болсо, ошончолук таптаза. Анан кийин болсо биз болсо эл журтка болсо бал сатып атканда ак бал беребиз да отуруп калганчы. Анан айтышат да мынтипчи. Ой, сен болсо му сахарды алып келиптирсиң, эмне деген бал шумдук депчи. Жок, ошо эл журтка мындай түшүндүрүп кетейин дедим эле. Ак папакай бал болсо эжеке, аппапакай. Ошончолук таза болот да. Анан кийин болсо мына кочкул бал сатылып атат, буюрса Ош базарда деле бар. Көп жерден деле көрсөөр болот. Кочкул бал мындай кызыл мындай чайды болсо заварите да, ошондой сыяктуу биз сахар бергенде арыларга, ал сахар болсо кочкул ошондой кызыл болот. Кышында дагы болсо суюк бойдон тура берет. Ал бал эмес. Мына эл журтка айтып кетейин, ушул болсо эл журт буюрса көрсө баягы түшүнсүн. Муну көп пчеловоддор айтпайт. Арылар туурасында кызыктар.
Bir бал челекте 20 миңден 80 миңге чейинки санда ары болсо да, жашоолору баш аламан болуп кетпейт. Өзгөчө тартиптеги жашоо өкүм сүрөт. Арылар топторго бөлүнүп жазалоочу жумушту эң жогорку деңгээлде аткара алгандар. Бир тобу кайсы талааларда ширелер арбын экенин чалгындап жүрүшөт. Экинчи бир тобу ширелерди ташып келип, дагы бир тобу аларды балга айлантат. Уя куруу, ичин тазалоо, кароолдо туруу милдеттерин аткарган дагы арылардын өзүнчө топтору бар. Арыларсыз адамдар узакка жашай алышпайт. Арылар адамдардын азык менен камсыз болуусуна дээрлик 90% таасир этет. Мөмө жемиштердин, гүлдөрдүн баарысын арылар чаңдаштырат. Америкалык окумуштуулардын изилдөөсүндө арылар азайып барат. Теорияда адамдардын талааларда курт-кумурскаларды азайтуу багытында колдонгон дары-дармектери буга таасир берип жатат деген божомол бар. Дагы башкалары дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүп бара жатышы, арылардын көбөйүшүнө терс таасирдүү болууда дешет. Арылардын бал даярдоосу оңой эле иш эмес. 450 грамм бал алуу үчүн бир ары 2 миллиондой гүлдүн ширесин соруп чыгуусу керек. Ал үчүн арылар 145 миң чакырымга чейин уча алышат. Ошондо саатына 24 чакырымдан туура келет. Анан дагы бул учурда арылар секундасына 200 жолу канаттарын кагышат экен. Миңге жакын түрү белгилүү. Көпчүлүгү тропикалык жана субтропикалык өлкөлөрдө кеңири таралган. Алар уюкташып жашоочу, жекече жашоочу жана күкүк ары болуп бөлүнүшөт. Уюкташып жашоочу арылардын тобуна шимикчи ары, мелипон, Кыргызстанда кездешүүчү жапайы ары, арылардын мелипон тукумдары Америкада, тригон Австралияда, Африкада, Индокытайда, Индонезияда жана дагы Түштүк Америкада жапайы жашайт. Жапайы арылар Орто Азиянын Кавказдын токойлорунда көп кездешет. Ары адегенде бакма түрүндө Индияда, Кытайда, Японияда, Ыракы чыгышта өстүрүлө баштаган. Уюкташып жашоочу арылар жер шартына, дарак көңдөйүнө, таштардын коңулуна, жардын же тамдын кычыгына уюктайт. Булар бакма ары сыяктуу эле жаңы уюк бөлүү менен көбөйөт.